Кантип дегенде эми ушуга концентрация кыласыз. Мындайча айтканда сиз өмүр бою только кантипти өнүктүрүп келгенсиз, который тескери иштейт биздин максат. Эми ошо кантипти өзүңүздөн чыгарасыз. Эгер кантипке концентрация кыла берсеңиз, ордуңузда эле туруп каласыз. Кичине чектелген нерселер кылып каласыз. Анткени азыр ал акчаларды көрө элексиз, азыр ал позицияга жете элексиз, ал дүйнө. Анан кантип дегенде каякта ответиңиз болот. 1 миллион доллар чөнтөгүңүзгө түшө элек. Биякта миллион жолу тегеренсеңиз дагы ал кантип болот эле 20 000 сом акча менен. Түшүнүңүзбү? Уже сиз заранее жабылдыңыз. Заранее каалабай калдыңыз. Каалабасаңыз Кудай бербейт. Каалаш керек. Эгер ал кантип болот эле десеңиз, сомнение келет. Тура сомнение бул закон. Мен пендемдин күмөнүндөмүн деген бар. Ал деген сөз Кудай мага ал машинаны, ал акчаларды бере албайт деп. Наргиза, сени жоктон жаратканмын. Сен ойлоп атасыңбы, сен ошо кичине калаган машинаңды, кичине калаган миллион долларыңды же кичине калаган ушу Дубайдагы особнягыңды же квартираңды мен Кудаймын, кудуреттин күчтүү макро, микро, кичинекей ааламдарда көрүнбөгөн нерселерге ушунча күчүм жетет. Жоктон жаратканмын. Галактика, магмаларды, канча дүйнөдө канча бай болсо ошол бай адамдарды мен жараткам, аларга байлыгын мен бергенмин деп атат Кудай. Сен ойлоп атасың ушу машинаны мен бере албайт, бердирте албайт же сага таптырта албайт деп атасыңбы деп атат. Анан Наргизайым, ал сөз менен айткан жок, сомнениясы менен, күмөнү менен кантип болмок эле деп сомнениясы менен Кудай сен аны кыла албайсың, кашып атат. Кыла албайсың, мага бере албайсың деп айтып атасыз. Ошол мааниге келет, эгер сомнение кылып атсаңыз. Анда Кудай айтат, пусть анда сен ойлогондой болсун дейт. Ошон үчүн сизге вообще ошол машина керек. Кимде сомнение аябай көп болсо, ошол сомнениясы закон болуп жүрөр. Особенно аябай көп окугандар, аябай кирип кеткендер кантипке, алардын оюн өзгөртүш аябай кыйын. Алар мындай керемет, мындай невозможно нерсе болот, чоң нерсеге ишенбей калат. Только ошентип кетиш керек. Түшүнүктүү болдубу?